Онкология 8 жаштагы Алини бир буттан ажыратты. Саркома деген залалдуу шишик анын балалыгындагы таттуу күндөрдү уурдап, мектепке барбай ооруканада 1 жылдан бери жатат. Ал анализди биз Москвага жөнөттүк. Москвага жөнөтсөк, ошону злокачественный деп чыкты да. Остеогенная саркома, третьей бедренной кости деп злокачественный деп чыкты. Ошондо эле уже мага врач айтты, что бутун алып салганга туура келип атат депчи. Али келечекте архитектор болгусу келет. Апасына буйурса чоңойсом сизге үй салып берем деп күн сайын айтат экен. Аны үйдөн бир туугандары, жакындары күтүп жатат. Өзүңө болгон ишеним, балаңа болгон ишеним болуш керек да. Анан врачтарга ишениш керек, что врачтар эмне десе ошону кылышың керек. Видеону толугу менен Али Токтокунов YouTube каналынан жана Медиа Хабтын Facebook, Instagram баракчаларынан көрө аласыз.